Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 23 ноябрь 2025 жыл Элтерди Билерман Ордо. Жаңы команда бүгүн бет ачарын жасайт биздин Ордодо. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялаймын. Бүгүн биздин студиябызга Сайкал Каныбекова жетектеген жаңы команда келип отурат. Командага ийгиликтерди каалоо менен анда мен Ордого чакырууну баштасам. Демек бүгүнкү биринчи оюнунда Сымбат Кулушева, Тарых жана юридика институту 3-курстун студенти, команданын мүчөсү. Кийинки экинчи оюнчубуз Апиев Акыл экен. Бизнес жана менеджмент кесиби боюнча бизнес башкаруу окуп жатыптыр. Кийинки 3-чү катышуучубуз Адина Абдуламитова. ОШМУнун ВШМО факультети котормочу кесибинде окуп жатыптыр. 4-чү катышуучубуз Равшанбек кызы Элиза. Равшанбек кызы Элиза ВШМО факультети котормочу кесибинде окуйт экен. 5-чи катышуучубуз Баяман Алишеров. ВШМО факультети дипломат кесибинде окуп жатыптыр. Команданын капитаны Сайкал Каныбекова. Сайкал Каныбекова дагы ВШМО факультетинин студенткасы, котормочу адиси боюнча учурда окуп жатат. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биринчи жолу биздин Ордодо бет ачар оюнун өткөрмөкчү. Дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Маанайыңыздар кандай? Урматтуу команда, Сайкал, оюнга даярдыгы кандай? Маанайыңыздар кандай? Эки ооз сөз сизден баштайлык. Сөз сизде. Саламатсыздарбы, жакыңыздар телекөрүүчүлөр, билермандар. Буйруса маанай аябай сонун, даярдык жакшы болду. Сиздерге жакшы, кызыктуу оюн куруп беребиз деген ишеничтебиз. Команда бир кол чаап коелу анда. Бул команда бүгүн жогоруда айтылгандай биринчи жолу биздин Ордодо ойноп жатат. Демек бет ачар оюн десек болот. Ушул оюну менен эгерде команда ута турган болсо, кийинки айлампада Премьер Лига ат салышмакчы. Анда эмесе командабыз ийгиликтерди каалайбыз. Телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор биздин Ордого коюлуп бүттү. Буюрса кызыктуу, логикалык, жакшы суроолорду тандап алдык деген ойдобуз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, жаңы кошулган бизге телекөрүүчүлөр болгон болсо, биздин экрандагы даректерди жазып алыңыздар. Биздин экрандагы даректер баазыңыздарга маалым, өзгөргөн жок. Ош шаары Алмык Датка көчөсү 330 Билерман Ордо интеллектуалдык оюна деп почтадан кат аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Жана Билерман чекит TV күчүкчө mail чекит туру биздин электрондук дарегибиз. Инстаграмда болсо Билерман астыңсызча Ордо биздин расмий баракчабыз. Бул жерге катталып суроо калтырсаңыздар болот. Жана YouTube'да Билерман Ордо оюндарын көрсөңүздөр болот. Ал үчүн Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин оюндар чыгат. Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз дагы бар. Ал жака да суроо калтырсаңыздар болот. Биздин башкы өнөктөшүбүз адаттагыдай эле Барбол кондитердик фабрикасы. Барбол адал тартуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев Костюмс. Таев Костюмс сиздерге жана телекөрүүчүлөргө ийгиликтерди каалайт. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, эсеп 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Саидали Кыргызбаев Кара Суу районунан сиздерге каршы суроо берет. Расизмге каршы, расизм бул эми расалык бөлүнүүгө каршы көптөгөн плакаттарда, иш-чараларда бул жаныбар адамдарга үлгү катары көрсөтүлгөн. 2008-жылы тартылган мультфильмде бул жаныбарды кадимки каздын тууганы катары көргөнбүз. Сиздерге суроо. Бул
кайсы жаны бар? Кетти минута. Бул жерде аккуу. Билесиңерби? Каздардын арасында аккуунун тукуму түшүп калып, ошону кийин кара болуп чыгат да, айлангандан кийин кайра аккуу болуп, аккууга учуп айланып кайра үстүнөн каздардын үстүнөн келип учуп айланып өтүп кетип калат го. Ошол вариант келди. Дагы вариант бар. Капибара деген жаныбар бар. Капибара эч кандай зыян жок, башка жаныбарлар, жана башка жаныбарлар аларга ал капибара зыян тийгизбеген аракет кылат. Жаныбар тап калат отур. Жаныбар тапкыла. Зебра турду. Зебра ак кара болгон үчүн. Дагы кандай варианттар болуп калсын? Зебра деген бирок казгап чечип чыгып калат. Дагы каз, зебра, Капибара, зебра. дагы варианттар. Расизмге каршы мультфильм 2008-жылы чыгарылган. 2008-жылы чыгарылган мультфильм. 2008. Бирок эски мультфильмдердин катарын толуктаган эле да. Ошол 2008 эски делемиз. жаңыраак. Ооба. Негизи мультфильм Расизмге каршы болгон мультфильм. Кайсы вариант? Бул жанда түркү болушу мүмкүн. Каздардын тууганы деп. 2008-жылкы Расизм Зверополис, коюндун жакындоосу түлкү го. Тоғыз деле варианттары бар. Бирок каздын тууганы болот. Сайкал ким жооп берет? Бул мультфильм расизмге каршы чыккан эмес. Болгону ушул мультфильмде бул жаныбарды каздын тууганы катары көрсөк болот деп сиздерге мисал катары логика жагын жардам катары айтып кетип атат теле көрүүчү. Негизи бул жаныбар расизмге каршы иш-чараларда, акцияларда, плакаттарда колдонулат экен да. Кайсы жаныбар? Сайкал ким жооп берет? урматтуу алып баруучу команданын атынан Байман мырза жооп берет. Байман. Урматтуу алып баруучу, биздин командада өтө кызуу талкуулуу десем болот. Негизинен жооп берүү өтө кыйынга туруп атат. Себеби жооптор өтө көп болгондуктан биз акыркы жооп панда деп ойлойбуз. Панда. Ооба. Бул жаныбар чындап эле панда. Жооп туура. Себеби панда бул түсү кандай болуп калат, Байман? Ак кара болгондуктан дагы муну көптөгөн акцияларда расизмге каршы колдонушат экен. Накей. Кандайсың Байман деп турат. Азаматсың Байман деп турат. Эсеп 1-0, команда упайды өзүнүн пайдасына ачты. Оюн улантылат, экинчи раунд. Демек бул кайсы мультик болушу мүмкүн, Байман? Кунг-фу панда. Кунг-фу панда. Панданын мекени катары Кытай айтылып жүрөт. Дүйнө жүзүндө эми ушундай уникалдуу сейрек жаныбарлардын катарына кирет экен панда. Мамат Бакыт уулу Кадыр Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Суроону окуйм. 18-кылымдын аяк ченинде жана 19-кылымдын биринчи жарымында жашап өткөн келечектеги элдин жашоосун көрө билген олуя акылман катары кыргызга таанылган ким болушу мүмкүн? Калыгул Байул, Көп эле окуялар айтылып жүрөт бул инсан жөнүндө. Ушул Калыгул айтылуу Ормонхан менен чогуу жүргөн туугандык жайы бар, жакын адам болгон экен. Бир күн экөө сүйлөшүп отуруп Ормонхан экөөбүздүн тукумубуздан кандайлар чыгат болду экен десе, Калыгул олуя сенден усталар чыгат. Менден бирөө эл башкаруудан үзүлбөйт деп эки ийинин карап койгон экен. Ошол айтылган сөз туура чыккандыгын чын эле кийин Кыргызстанды башкарган бул инсан анын урпак экендиги тарыхый маалыматтардан дагы белгилүү болду. Урматтуу команда, Кыргызстанды башкарган кайсы инсан тууралуу бул жерде сөз болуп жатат. Кетти минута. Исхакразаков. Мага биринчи Касым Тыныстанов десет, Антис Абдрахманов келет. Абдрахман Исхакразаков. Бирок эл башкарган. Эл башкарган. Дагы вариант Жусуп Абдрахманов, Исхакразаков, Тыныстанов. Эмнеге ийин Бирок эл башкарган Бирок эл башкарган деген мааниге бере турган болсо президент деген деп айтат, эл башкарган. Демек 91-жылдан арты ылый жактагы башкаруучуларга маани бериш керек да. Жусуп Абдрахмановдун Эки желкесин карап койгон. Неге Жусуп Абдрахманов, Исхакразаков жөнүндө эки желкесине чыгарылган не бир көрүнүштөр же бир кандай уламыштарга эле маани бериш керек да, себеби ал олуя болгон да ошого дагы эки желкесине карап койгон.
Исхак Разаковдун киносунда да ушундай жок андай деп Исхактын чоңоктосун Iki ciltesi karanda. Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков. Исхакпы Жусуп эмнеге таянып İki veren kutup koydu. эл башкарууга Сайкал. урматтуу алып баруучу, өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биздин оюбузча Исхак Разаков. Исхак Разаков, жооп кабыл алынат. Эми ортодон сурайбыз. Кимде кандай вариант бар? Бул сыноо болду окшойт жаңы командага. Барбы же айта берейинби? Албетте бул Турдакын Усубалиев жөнүндө айткан. Бул эми Калгыбай уулу, Ормонханда дагы диалог бар. Сен урпагың кандай чыгат деген улантат. Мен урпагыман албетте башкары чыгат. Ал эми сен урпагыңан болгону чайкоочулар чыгып калат деген да. Ошондо бул акылмандын урпагы күчтүү чыгып башкаруучу болгон. Демек Турдакын Усубалиев жөнүндө айткан экен. Негизи Калгыбай уулу өзү Ысык көлдөн болот. Турдакын Усубалиев Нарындан болот. Эми команда билип алды, билбесе эсеп 1-1. 1-1. Оюн улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Супер Битс бар бүгүн бизде. Команда толук курамда ойнойт. Талайбек Касимов. Ош облусунан деп койдук, бул телекөрүүчү фотосун да жөнөтпөптүр, дарегин да жазбаптыр. Урматтуу команда. Кыргыздын улуттук оюндарында бул нерсе табышмактуу жана сыйкырдуу роль ойнойт. Бул нерседен бул предмет дейлик, мисалы. Ал кичинекей, бирок анын жардамы менен адамдар байлыктын, ийгиликтин жана жашоонун циклин чагылдырган оюндарды ойношот. Ошон предмет менен. Бул нерсенин үстүндө 4 башка жак, мындайча айтканда 6 та деген да аталыштары бар. Сиздерге суроо. Улуттук оюндардын маңызын түзгөн, ар кандай мааниге ээ болгон бул чакан предметти эмне деп атасак болот? Кетти минута. Ачита, Покчи. болду. Мөөнөтүн ордо жооп бер. Урматтуу алып баруучу мөөнөтүн ордо жооп беребиз. Бул диалектиге карай турган болсо, кээ бир жерлерде ашык, негизинен нукура аталышы чүкө. 2-1. Азаматсыңар, жакшы. Чүкө оюндары жөнүндө сөзгө чыгат. Бул ортодо да колдонушат, кадимки кан таламай деген оюнда да колдонушат. Айтор улуттук оюндарда ойнойт. Бүгүнкү күндө эми билбейм, сиз чүкө ойнойсузбу Айман? Ооба, мен кичинекейден ойногом болчу. Биз жакта ашык дейт да, аны мындайча айтканда. Азыр ойнойсузбу? Азыр тилекке каршы ойноп атам. Ойнойт да, азыр көпчүлүк ойнойт чындыгында. Көпчүлүк Негизи бул жакшы ойун өзү. Ооба. Бирок азыр ойнойсузбу Семетей мырза сиз? Жок, азыр ойнобой калдым. Жок, маселе ошодо болуп атат да, азыр эмнеге ойнобой калышты деген. 2-1 эсеп, демек оюн улантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Команданын курамы менен таанышууну улантабыз. Сайкал, котормочул кесипти өзүңүз тандагансызбы? Же кандай? Ата энеңиз сунуштаганбы? Мектеп кезинде кыргыз тилден олимпиадага барчумун. Аябай чоң ийгиликтер жараткан убакыттан пайдаланып, мен өзүмө жекеме салам жолдойм, Туташев Азия жекеме. Анан мен 11-класска келгенде ушул тил аябай менин жашоомо чоң ролду ойнорун түшүнүп, өзүмдүн каалоом менен ушул англис тилди тандап, учурда азыр 5 тилде Кудай кааласа сүйлөйм. Азыр канчанчы курстасыз? 3. 3-төсү. Ислам Шайлокул уулу Аксы районунан экен. Көп тарыхый суроолор жөнөтөт мындай. Бүгүн дагы ошондой суроолордун бири экен. Франция 1798-жылы бизге белгилүү болгон Людовик 14-түн башкаруу бийлигинин тушунда ошол кездеги жаш полководец Наполеон Бонапарт дейт 40 миңдей аскери менен Египетке согуштук жүрүш жасаган дейт. Египет ошол учурда Осмон империясынын карамагында болгондуктан Осмон султаны
ага каршы дагы аскерди кол топтойт. Канчалык каршылык көрсөтпөсүн, Наполеон күчтүү аскерлери менен Египетти азыркы Палестина, Израиль аймагындагы шаарлардын арты-артынан багындырып баштайт. Наполеон башында турган француз армиясынын күчтүүлүгүн байкаган Осман султанаты Наполеонду артка кайтарыш үчүн аябай куулук менен бир планды түзөт. Бул план Наполеондун Франциядагы аялы Жозефинянын өзүнүн дарегине байланыштуу план болот. Ошону байланыштырат бул Осман султанынын аскери жетекчилери. Жыйынтыгында француз армиясы талкаланып, жеңилип, Египет чөлкөмүнүн душмандан бошотушат. Кандайдыр болгон тагдырда дагы душманды кууп чыгарыш үчүн ушу планды түзүшкөн. Эми силерге суроо. Наполеонду жок кылууга, кууп чыгууга кандай планды ишке ашырган ошол кездеги Осман султаны? Анын аялын кошуп атат бул жергечи. Эмне болушу мүмкүн? Кандай куулук план болушу мүмкүн? Кетти минута. Биринчи орунда бул Наполеон аялын өтө жакшы көргөн, өтө күчтүүчү. Аны кошкондо кандай план болушу мүмкүн? Жозефинанын келип чыгыш тарыхы Египетке барып такалбайбы? Ошого деген маани берип кое турган болсок, эгер билем болар. Бирок Аялына 1798-жылы болуп аткан окуя. Бир армияны. Казир маалымат булактарында ал Наполеон Бонапарт аялынын картинкасы менен ар солдаттарына барып мактанат турган жери бар да. Маалымат булактарындачы. Бирок суроодо бир жактырган Осман империясы жактырган адам француздардын 40 миңдей адамын талкалаган деп атат да. Ошонун жардамында талкалаган, ооба. Ошол нерсеге маани бериш керек. Эгер аялың жана калдыша, ал кайтып кеткен болот. Байрам. Аял жактырган. Ошону катыштырып бир план түзгөн да, кол план. Аялым башка турмушка чыгып кетти дегендей. жок, анда сөз Аялың сага измена кылдат дегендей. Аялың катыштыргандай бул кол план түзүшү мүмкүн. Чакырган деп сымбаттын оюну. Сайкал, ким жооп берет? команданын атынан Акыл мырза жооп берет. Осман империясы тарабынан бул Наполеонго Наполеон аялын өтө катуу жакшы көргөндөн, анын себебин ага против пайдаланып, аялын кандайдыр бир коркунучта тууш болду, каза болду же ошо Наполеонго кыжаалатка салдырып, кандайдыр бир кимге айтканда, ошентип бул план менен Наполеондун армиясын басып алышкан. Кандайдыр бир деген жерин сурап атам да мен. Ошо. Эмне? Аялын коркунучка түшүп калды. Коркунуч болгондо кандай коркунуч? Туткунга түшүп калды. Туткунга түшүп калды. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Чындыгында Наполеон Жозефинаны аябай жакшы көргөн. Өлгүдөй кызганган, мындайча айткандачы. Булар эмне кылган? Армиянын кол башчысы кетмейинче армия жеңилбейт деген да. Кол башчыны кетириш керек болгон. Наполеонду кетириш керек болгон. Булар ушак тараткан. Аялынын жүрүш турушу начар, мындайча айтканда. Моралдык жактан начар жүрүш турушу деген ушундай бир ушак таратып салган да Акылбек. Сен ошону айта албай калдыңбы же билбей калдыңбы? Ушундай ушак таратышкандагы солдаттардын арасында армияда бул Наполеонго да жеткен. Эми элестетиңиз. Жанында жакшы көргөн аял жөнүндө ушак тарап атса, ал согушту токтотуп Францияга кеткен да. Францияга кеткенден кийин Наполеон анын аскерлерин талкалаш оңой болгон Акылбек. Көрдүңүзбү кандай ыкма колдонушуп атат да бул жерде. Бир аз туура эмес жооп болуп калды сиздики. Туткун эмес, ушак тарап кеткен бул жердечи. Теңдешүү 2-2. 2-2 болуп калды. Телегөрүүчүлөр дагы бир упай алышты. Эми кайрадан теңдешүү алды билермандар менен. Оюн улантылат 5-чи раунд. 5-чи раундга старт беребиз. Раунд. Баяман Алишеров, дипломат келечектеги. Кандай болот атат окуулар, Баяман? Өтө жакшы десем болот. Шүгүр. Демек дипломат болуу кыялыңыз. Ооба. Жакшы, бизге дипломаттар керек. Элчи болуун самайсызбы же кандай? Кыргызстандын тышкы байланыштарын болушунча алдыга тартуу максатым бар.
Жакшы. Буюрса келечекте тышкы иштер министрин көрүп турабыз. Нурай Мусаева Токмок шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, сиздердин назарыңыздарга мен экранга бир сүрөт коём азыр. Көпчүлүккө белгилүү болгон студиябызда аябай жакшы тааныш мурдагы муунга бул россиялык сүрөтчү Леонид Лам чийген 1990-жылдагы сүрөттүн жарымы көрсөтүлгөн. Жарымы. Бул сүрөттө көрүп турасыздар, бир балка менен бир орок турат. Эгерде бул сүрөттө эки орок менен эки балка болсо, анда эмне болушу мүмкүн? Бул жерде минута кетти. Балкадан П деген чыгып калышы мүмкүн мындай. Эки балка, эки орок. Көлөкөсү түшкөндөчү мисалы. Анан орокто бириктирсе, ол победа деген. Жок. 93-жылга байланыштуу. Эгер толук кылсак, эмненин сүрөтү? 93-жылда эле. Эки балта болгон. Жеңиштенби? 93-чү. Победа деген чыгыш мүмкүн. Леонид Лам деп атат. Эки орок менен эки балтаны бириктириш керек. Бириктирсе эмне пайда болушу мүмкүн деп атат. Эгер күз майында карай турган болсо, П менен О тамгасы пайда болот абы. Эгер кудуш уласак да. Майнер туруп карай турган болсок, кайсы бир эки мамлекеттин же бир бөлүнгөн мамлекеттин бириккен абалына же жылына туура келип калбайбы? Эми СССР тарашына карабай, балким мамлекеттердин ортосунда биримдик баары сакталып калды деген маанидә. Мен сиздердин ордуңуздарда болгондо эки орок менен эки балканын сүрөтүн тарткан болот элем. Эки орок менен эки балканы кайсылаштырып экиси тарапка чагылдырып көрөлү. Эмне пайда болушу мүмкүн? Ошондой чыгат дегени. Gucci бренд, балким брендтир, а? Брендтерге эмеспи? Брендтин логотипиби? Gucci'nin логотипи кандай? Балким. Сайкал убакыт бүттү. Ким жооп берет? Шанелдин Элиза айым жооп берет. Элиза. Эгерде эки орок, эки балка болсо, анда кандай картина чыгышы мүмкүн? Жарымы турат да азыр, сиздер көрүңүз. Элиза? Урматтуу алып баруучу, биз команда менен келишип, бул жоопту доллардын бир эмблемасы катарында кабыл алдык. Доллардын эмблемасы катары деп эсептейбиз. Жооп кабыл алынат. Сиз тарттыңызбы сүрөт? Жазып көрдүм, ооба. Мында ойлонуп эле ошого окшоттум. Мындайынан койсо, анан Орок дегенде мындай сый болот. Ушусун тартканыңыз, аябай көп доллар кылыпсыз бирок. Шанель. Мен ал сиздерге бир бренд. толук сүрөтүн көрсөтөйүн, сүрөтчүнү. Шанельби? Доллар. Жерде доллар эмблемасы. Жок, туура бул доллардын эмблемасын чыгарса болот экен. Бир караганда мындай идеологиялык карама-каршылык бар да. Бул Советтер Союзунун эмблемасы, Советтер Союзуна тиешелүү белги болсо, бул Семеттей мырзанын эжекинде турасыздар, муну экөөнү бириктирсе, капиталисттик бир кандайдыр бир көз караш пайда болот да. Эсеп 3-2, оюн улантылат. 6-раунд. 6-раунд. Болса, Адинаны сөзгө тартары. Абдулламитова Адина. Котормочу экенсиз, Сиз өзүңүз кызыгып тандаган кесиппи бул дагы? Ооба, мен дагы сакал тайпалашымдай эле өзүм кызыгып, кичинекейимден кыялым болгондуктан ушул кесипти тандагам. Жакшы, котормочулук негизи жакшы кесип. Бехрус Бердалов Ташкенттен сиздерге каршы суроо берет. Суроо. Чыңгыз Айтматовдун, мына көрсөөр Ташкенттен кандай суроо келип атат. Чыңгыз Айтматовдун Эрте келген турналар повестинде Элиза окугансызбы? Ооба. Окугансыз, анда эстей алат окшойсуз. Эрте келген турналар повестинде кемпир аны дейт. Аны. Ушул аны деген сөзгө басым жасап атам менчи. Дайыма асманды караган жердин көзү деп сүрөттөйт экен да. Сиздерге суроо. Аны деп кемпир эмнени назарга тутуп жатат?
кетти. Асманды караган жердин көзү. Кудук кудукча бирок кандайдыр бир көлжүк же көл дагы болушу мүмкүн. Анткени көлдүн көк түсүн адамдын көзүнө дайыма ачык коюп ысык көлдү айтканбы же? бирок эрте келген турналарда айтылган жери барбы? элин турган телегачы окуп атырмын, ошон үчүн ойлодум. Көзгө окуштар эмне бар? Султанмурат. Бирок Өскөлдүн картасын караганда деле формасы ушунга окшош келет. Жо Султанмураттар өзү кайсы жерде эле? Аксыдан беле? Аксай десанттары. Аксай десанттары. Өскөлдө Жок, Нарын. Аксай десанттар бешо. Алдан жери эң жакшы вариант ошол. Асманды караган жердин көзү. Себеби космоско чыккан ар бир адам жердин көзү бул ысык көл экен деп маани берет. Демек жерден деле караганда бул көз сыяктуу болот да асманды карап турган. Ал эми асман аран жердин көзү. Убакыт аяктады. Сакал ким жооп берет? Өзүм жооп берген аракет кылайын. Биздин команда менен кеңешип ысык көл деп чечтик. Ойлодук. Демек кемпир ысык көлдү назарга туткан. 4-2 жооп тура. Албетте бул ысык көл. Оюн улантылат. 7-чи раунд. Команда жакшы алырынча 2 упай алда баратат. Эгер бүгүн команда жеңсе, анда кийинки айлампада Премьер Лига үчүн ат салышат. Андан ары Премьер Лиганы жеңсе, жогорку лигага чыгат. Жогорку лигада жеңсе, финалга жолдомо алат. Ошентип команда толук кандуу билерман ордонун мүчөсү болуп калышы ыктымал. Албетте биз команданын ушундай уюшумдуу команданы биз клубка кабыл алууга ынтызарбыз. Сабира Ахмедова Өзбекистандан бул телегөрчү да мынакей бизге Өзбекстандан чындыгында көп суроолор келет. Бир кызыктай суроо экен. Сатиралык суроо деп койсок деле болот. Эгерде дейт, тамашалуу суроо десек де болот. Эгерде дейт. Эгерде Кыргызстанда дейт, койлорго сүйлөө мүмкүнчүлүгү берилсе дейт, ээлерине сени союп той кылам дейт экен да. Ээлерине баккан адамдарга. Өзбекстанда дейт, уйлар тилге кире турган болсо, сени сатып ушул нерсени кылат элем дейт экен. Бул мындай сатиралуу суроо экен. Эми силерге суроо. Уйлар тилге кирсе, сени сатып эмне кылышы мүмкүн экен? Түз майында ойлой турган болсок, акча. Сени сатып мен акча кылам. Түз майында. Байып кетем. Сени сатам, акча кылам. Дагы башка мындай. Өзбекстанда эмне кылышат? Көбүнчө той болгон үчүн сени союп, жок, сени сатып үй салам, үй курам деген бири айтты. Мүмкүн. Ооба, кызым узатам. Же кызым узатам деп айтты. Же той кылам дегендер, же үй курам, же той кылам дегендер балким. Ушундай нерсе алар көбүрөөк жакын да. Той кылам, сени сатып, үй каштырганда дейсиңби? Үй куруп. Сени союп той кылам. Сени сатып үй курам. Үй курам. Эгерде үй каштырсак да. Бул варианттар бир. Сени союп той кылам деп беренчи досуң? Анда экинчи сени сатып үй курам экен да. Сатира. Дагы варианттар барбы? Көп үй курат го негизи. Ооба. Үй куруп Эми сатиралык маанисинде дагы варианттар бар, убактыбыз бар. Сени сатып үй же түз мааниде акча кылам деген маани болушу мүмкүн. Мында акча кылам. Бирок үй курам дегендер эң жакшы вариант ошол. Сени сатып. Ооба, үйгө жакшы маани. Көп маани. Убакыт бүттү. Сакал. Кыргызстанда койлор түшүнсөк болот экен да, тойлорго аябай союат экенбиз да бизче. Эми Өзбекстанда эмне болот? Ким жооп берет? Сымбат айым жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп эгерде ой сүйлөп калсам да сени сатып үй курам. Сени сатып үй курам демек. Ортодон сурагым келип атат да, кызык атат эми. Тамашалуу суроогочу. Кимде кандай варианттар бар? Айтыңыздарчы. Мен өзүм айтып берейин да.
Ассаламу алейкум. Менин вариантым сени сатып торпогумду окутам деген вариант. Университет. Дагы Сени сатып контракт төлөйм дегендей. сени сатып Жок эле да контракт бизде төлөйм. дагы. Жобосо сени сатып студент болом. Ошондой эле. Сени сатып мен студент болом дейт экен да. Себеби контракт кымбат экен ал жактачы. Көрдүңүздөрбү? Ушундай бир сатиралуу суроолор экен. Теле көрүүчү. Социалдык бир көрүнүштү ушундай тамашалуу суроого айлантырыптыр. Бирок бул суроо менен теле көрүүчү бир упай алды. Теле көрүүчү тарапка бир упай кетти. 4-3, бирок жалпы эсепте билермандар дагы деле алдыда. 8-чи раунд. Сени сатып студент болмокмун дейт экен да. Араңыздарда болушу мүмкүн, ата энеңиздер үй сатып туруп контракт төлөсө керек. Барбы араңыздарда? Блиц раунд, супер блиц. Команда жалпы курамда эле ойнойт азырынча. Нурзат Мусаланова Таластан биздин теле көрүүчү. Өткөндө менче супер блиц өткөндө жок, супер блицте Жавахир өткөндө биринчи суроодон эле таппай калган. Менче бул экинчи суроо болгон экен анда. Мен суроону окуйн. Бул сөздү белгилүү саякатчы Магеллан Уругвайдын борборун көргөндө айткан экен. Уругвайдын борборун көргөндө айткан экен. Магеллан айткан сөздү мен Ош шаарында болгонумда айттым дейт. Теле көрүүчү айтып атат. Жанымда турган Билерман Ордо оюнунун оюнчусуна айттым дейт. Демек, Магеллан кайсы сөздү айткан? Мен ошол эле сөздү Ошко келип айттым дейт. 20 секунда кетти. Тоону кароо, шаарды кароо, Уругвайда Монте-Видео деген тоо бар бул. Бул жакка келип туруп Оштогу Сулайман тоону мен карадым деген маанидеги сөздү айткан. Сулайман тоону көрдүм деген. Монте-Видео деген Монте деген тоо, видео деген көрүү. Мен тоону көрдүм деген маанидеги. Ушу эң жакшы вариант деп ойлойм. Дагы вариант барбы? Монте-Видео. Оюнчусун айтты. Ошол нерсени айткан. Себеби ал 20 секунда аяктады. Ошко келип турат. Байман мырза жооп берет. Байман? Урматтуу алып баруучу, Уругвайда билебиз, Монте-Видео деген шаар бар. Ал тоону көрүп турам. Монте тоо видео көрүп турам. Демек бул жакка келгенде дагы ал Ош облусуна келгенде Сулайман тоону көргөн дагы ошол тоону көрүп турам деген сөздү айтып өтүп кеткен. Биринчи суроонун жообу туура. Кайсы Билерман Ордонун оюнчусун айткан билбейм. Мен Сулайман тоону мынакей биринчи жолу көрдүм деп ошону айткан экен да. Экинчи суроо. Аруке Эргешева Сузактан. Ералаш деген балдар сериалы бар. Юморлук сериал. Ушунун бир сериясында бала кымбат нерсе алам деп акча чогултуп баштайт. Бирок акчасын туура эмес коротуп коюштан коркуп, ушул X-ти сатып алат дейт. Чоң бир X-ти сатып алат дейт. X деме бир предмет деп атат, Сизерге суроо. Эмнени сатып алышы мүмкүн? Сейф, копилка, дагы эмнени сатып алып койгон болушу. Кымбат нерсени алам дегенде көбүрөөк акча чогултам дегенде ошо чогуураак копилка алам да. Акчанын баарын ошого коротуп алган ушундай маанидә. Чоң копилка. Дагы бар. Копилка, кошелек. Жок, копилка. Эме коротуп койбош үчүн деп атат. Дагы. Акчаны туттуш. Копилка. Банка бир эсеп ачып жок. Сатып алган. Убакыт бүттү. Адина айым жооп берет. Урматтуу алып баруучу, биздин команданын чечими менен биздин жооп копилка. Акча жыйноочу копилка. Копилка. Кыргызчасы кандай болуп которулат ушул? Акча жыйнагыч. Акча топтоочу, кутуча, акча жыйноочу кутуча. Акча жыйноочу кутуча. Семетте кандай которулат ушул? Копилка. Сөз метселеси которсо бул
Кыргызча эмне десек болот ушуну? Камчылагыч деп кетип Орусча аябай ыңгайлуу котулгондо копилка деп. Мындай жыйноочу, топтоочу, жыйнагыч. Жыйнагычта төшөк жыйнагыч болуп калат. Же дасторкон жыйнагыч. Ойлонуп көрүш керек экен, которулбайт негизи. Сиз которуп көрүңүчү ушуну. Макул. Кийинки оюнда сурайм сизден. Негизи экинчи суроонун жообу деле туура. Бул акча топтогуч. Акча жыйнагыч дебсе кандай? Үчүнчү акыркы суроо. Туура табасыздарбы же жокпу көрөбүз азыр. Темирбек Анарбеков дейт, Аксы районунан дейт. Кайсы бири экен? Бул жазыптыр бизге. Мен көк анан ак түстүү футболкадамын дептир. Демек бою узун экен, Бою узун экен. Менимче эң жакын досу менен түштүр да. Телевизордон чыгайын деп. 11 класста окуйт экен. Бул өсүмдүк дейт. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда СССР жоокерлерине пайдалуу өсүмдүк болгон дейт. Аны таратканга да ыңгайлуу жана иммунитетти дагы көтөрөт дейт. Аны кийин жоокерлер 3-чү армия же жашыруун курал катары символ тутушкан дейт мындай. Азектешкен экен да. Кызык. Бул кайсы өсүмдүк болушу мүмкүн? Кетти же. Биринчи пайдасына майны бака жалпы өс болгон болушу мүмкүн. Таркатканга ыңгайлуу. Иммунитет жашырган болсо мындай зыянда болушу мүмкүн да адамга. Курал жашыруун курал. Балким бака жалбырактын чалкан болгонбу? Чалкан болушу мүмкүн себеп дегенде. Таркатканга ыңгайлуу, пайдалуу. Камыш. Пашаларга күйгүзөт го. Аны жөнүндө майдалар учуруп коет. Иммунитетке дагы пайдасы болуш керек. Ким жооп берет? Элиза жооп берет. Тараткан ыңгайлуу, иммунитет көтөрөт дейт. Так. Биздин жооп чалкан. Жооп кабыл алынат. Чалкан сизди чакканбы? Чалканга мындай чактыргансызбы мындай кокустан? Чалкан чакса жаман да? Тараткан ыңгайлуу. Ыңгайсызыраакпы дейм да чалкан таратканга. Туура жооп. Сарымсак. Сарымсак. Чеснок. Сарымсак. Урматтуу билермандар. Ай. Мага имбир эле келтирип алды. 4-4. Эми 9-чу раундга кезек келди. Сарымсак. Тургандардан бул сарымсак болчу деп тапкандар, ичиңерде ушинтип ойлоп тургандар бар беле? Кол көтөрүп койгулачы. Биологторбу? 3-4 бар экен, Менимче айдынан сарымсак жебейт окшойт да. Айпери Жанибекова Кара Балтадан сизерге каршы суроо берет. Дагы Чыңгыз Айтматов жөнүндө. Тагыраагы анын чыгармалары. Чыңгыз Айтматов Жамиляны эстегенде, анын башка жашоосун окушум керек деп ойлочу экен да. Анын дагы башка жашоосун окушум керек. Демек, ал ошол учурда Чыңгыз Айтматов дүйнөлүк классиканын катарына кирген бир чыгарманы ойлогон экен. Бирок анын автору орусиялык автор, орусиялык жазуучу. Мисалы, силерге суроо. Ал ошол учурда кайсы чыгарманы кошо ойлонгон? Кетти минута. Жамиленин башка жашоосун дегенде кандай? Башка жашоосун көрүшүм керек дегенде Андан кийинки жашоосун Данияр менен кеткенден кийин башка жашоосун көрүшүм керек деген мааниде. Буну жазганда айтып атабы, жазгандан кийин ойлогонун айтып атат. Жамиля чыгармасын эскерип атыптыр. Значит, чыгарылган уже. Чыгарганда башка жашоосун эскерген. Орустардын жазуучусунун ичинде. Дүйнөлүк таанымал не болгондо кайсы чыгарма болушу мүмкүн? Классикалык дүйнөлүк. Классикалык. Ваня и мир. Ошол сүй темасында.
Ромео и Джульетта кимдер тарабынан жазылган Ромео и Джульетта? Ал англичан болуп Англичандар калат. бар. Ұлыбритания болуп кетет. идеяда идея келип отур бир калдым. Орус жазуучуларынан Вариант. Онегин мүмкүн. Онегин. Не болгон? Дуэлге чакырып баягы кыз үчүн. Кыз үчүн. Дагы сүй тууралуу чыгарма. Орус Сүй тууралуу чыгарма. Мага «Война и мир» менен ошо Евгений Онегин варианты жакшы келет. Дагы бир варианттар барбы? Жок. Мындай кыз бар эле, кайсы чыгарма эле ошол? кат жазганбы? Көлдүн жээгинде отуруп ыйлайт го. Орус Бул жанагы байкуш өгөйүнүн колунда кыйналып анан бир приз келип алып берет го. Же жана парус менен келет го. Мен парус менен бир кемени күтөм дейт го. Бир чыгармага кайсы чыгарма экенин чыгып атат. Белый парус бул. Бүттү. Айдына жооп берет. Урматтуу алып баруучу, мен жооп бергенге аракет кылам. Биз команданын чечими менен бул дүйнөлүк классикалык чыгарма «Война и мир» деп ойлодук. Война согуш жана Согуш. тынчтык, Кимдин чыгармасы бул? Лев Толстойдун чыгармасы. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мунун деле автору чындыгында Лев Толстой. Бирок ал Анна Каренина. Урматтуулар, Жамил ага сиздер согушту салыштырбагыла. Жамил ага Жамиля сыяктуу каармандын образы шайкеш келип жаткандыктан Анна Каренина чыгармасын кошумча ойлогон экен. Чыныңызды айтпакта ошол кездечи. Тилекке каршы чыгарманын аталышынан адашып калдыңыздар. 5-4 эсеп. 5-4. Абал кооптуу десек болот. Себеби 6-га барганда оюн токтойт. 10-раунд. Эми эгерде жооптон кыйналсаңыздар, ордодон жардам алсаңыздар болот. 20 секундда 1 минутталык бонусту алсаңыздар болот. Эгерде кыйналсаңыздар. Эгерде дароо тапсаңыздар, анда минутаны үнөмдө калсаңыздар болот. Аруна Тазабекова Бишкектен силерге каршы суроо берет. Бул сүрөттү экранга көңүл бурабыз. Албетте силерди уйкуга чакырбайм. Уктай турган учур эмес азыр. Суроо ушул жөнүндө. Советтер Союзунда көбүрөөк ошол учурда ачыкчу могу жерде студиябыздын улумундагы көрүүчүлөрү муну дароо эле билет. Ушундай шейшептер чыккан да. Айрыкча СССРдин убагында аябай көп чыккан. Ушундай стилде. Шейшептин так ортосунда ромб түрүндө мындай бурчтук, 4 бурчтук көрүп турасыздар, ромб түрүндө. Мындай дизайнда тигүүнүн бир нече себептери болгон. Биринчиси, ромб түрүндөгү ачык жерден төшөктөрдү салган батыраак болгон, ыңгайлуу болгон. Шейшептин ичине. Ортодон салып бурчтарын жеткирип коюшкан 5-6 секунд убакыт кетет. Экинчи, түрүндө ачык жер болгон үчүн түймө, сыдырма, кнопкаларды коюуга негиз жок болгон. Демек, түймөлөргө дагы мындайча айтканда эконом болгон. Үчүнчүсү, албетте сулуулук, кооздук үчүн дизайн кооз көрүнгөн. Төртүнчүсү, шейшептин ичи сырты дароо билинген. Ромб түрдө ачык тарап сыртта болгон үчүн, сырты бул жак экен деп, кээде биз азыр окшош болсо ичи сыртын билбей калабыз го. Алмашып кетет кээде. Бешинчиси, шейшеп кайсы бир деңгээлде эконом болот экен материал. 5-6 шейшептен ушунча кыркып отуруп, дагы бир шейшеп чыгарат экен. Эми сиздер акыркы себебин таап бериңиздер дейт, урматтуу билермандар. 6-чы себебин. Кетти минута. Экеле вариант. 5 себеп айтпачы башынан 5 себеп кандай болду эле? Жуугандан соң алмаштыруу оңой болгон. Абанын циркуляциясы эң жакшы варианттардын бири болду. Анан кайра аны өргөтүп бербесең ал жерин кыркып алып туруп жолу же суу болгонду. Кайра баш кийим же болбосо белге кур катары иштетилген болгон болушу мүмкүн да. Жок, бир аз калыңыраак окшойт мен. Себеби материалдар көп иштетилген. Жылуураак да, жөнгөн окшойт ал менин билишимче. Се калыңыраак боло турган болсо кийин кышында ошол жерди жемтип бутун неме кылышканбы, буттарым кыстап калсачы, мен ошол жерди кур менен жолук деп элем, башка түймөч түйгөнү балким нан пандарды түйүп койгону, чамактарды түйүп койгону. Абанын циркуляциясы бирок астында эмес да, ал үстүндө болуп атат да. Значит, кийин пайдаланганда анда дагы бир жолчу.
ошодо эми жоолук деп эле башка жолдорду пайдаланганда ушул жер кыркып алып жоолукка такаштын кереги жок берип атканда жоолук эмес, ошол кыркып дагы бир жолдо пайдаланган. Жарактуу болгон, себеби калыңыраак же башкача материал болгондуктан аны бир өзүнүн ысынуу же болбосо кайра дагы эркектерге дагы бир башка жолдо пайдаланган да. Сайкал ким жооп берет? Баяман мырза жооп берген аракет кылам. Баяман. Урматтуу алып баруучу, бизде өтө чоң талаш, өтө чоң коркунуч, өтө чоң толкундануулар менен бул суроого жооп берген аракет кылып көрөбүз. Биздин командада негизинен өтө көп жооп болду. Өтө көп болду. Өтө көп болду. Биздин акыркы жообубуз ошол шешеттин астында абанын циркуляциясы, абанын айланышы деген акыркы жоопко токтолдук. Бул жоопту мен негизинен өзүм жоопкерчилик катары мойнума алганы туура көрдүм. Туура жооп. Баарыбыз төшөк жамынабыз да, жамын уктайбыз. Бирок төшөктөрүбүз кайсы бир убакыт келип кирдейт да, Баяман. Төшөктөр кирдейт. Ромб аркылуу одеяланын кир же тазалыгын текшерип турушкан. Ошол жерден көрүнөт да. Кирдигичи. Бул кирдептир деп аны алмаштырган, шешепти, төшөгүн. Кайра жаңысын салган, ошол жерден чыгарып кайра эле жаңысын салган. Кирин жуушкан. Ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Сайкал Каныбекованын командасы алгачкы бет ачар оюнунда тилекке каршы дейбизби? 6-4 эсебинде 2 упай айырма менен телекөрүүчүлөр тараптан жеңилип калышты. Бирок бул оюн үчүн командага кол чаап коелу. Жакшы оюн болду негизи. Команданын биринчи оюну үчүн бул эң жакшы мындай бир жыйынтык десек деле болот. Урматтуу алып баруучу, биз өтө кубанычтабыз. Себеби биздин жаштарыбыз мына келип китеп окуйм деп изилденип бул жерде олтурат. Бул таймаш чындыгында өтө кыйын бул жерде ойнош. Мына байкадыңыздар, оюнчулар эми байкаса керек. Туруп алып же болбосо телеканалдан көрүш бир аз жеңил. Бирок бул жерде мына Баяман мырзалар да кошулса керек, аябай сүрдүү талап кылат. Экинчиден ыраазычылык билдиребиз. Команда аябай жакшы ойногон аракет кылды. Мына көрдүңүздөр, ушул капитанына, командасына ийгилик каалайбыз, ата-энелерине биз ийгиликтерди каалайбыз. Биз ушул биринчи суроодон баштасак, билесиздер, бул атайын Өзбекстан Республикасынан Бекрус Бердалов, бул Закроттун өкүлдөрү болот. Аябай жакшы суроолорду жөнөтүп жатат. Бүгүн дагы өзгөчө жөнөттү. Албетте, асманды караган жердин көзү. Бул Кыргызстан сыймыктанабыз ысык көлүбүз менен. Дүйнөдө жок туристтерди тартып атабыз ысык көлүбүз менен. Быйыл өзүбүз дагы уюштурдук, аябай чоң тарыхый тур болуп, ысык көлүбүз менен сыймыктанабыз. Ошондуктан жердин көзү деген бул каймана ат бар да. Таапты команда, Азамат. Ал эми оюнчулар боюнча бардык аракет кылды. Жеке мен оюнча Баяман мырза көп вариантты чыгарып, жоопкерчилик алып, көбүрөөк жооп берди. Акырында дагы жоопкерчиликти алды. Туура болобу, туура эмес болобу деп ушундай оюнчуларды биз жеке мен сыйлайм да. Команда ийгилик каалайбыз. Анан кошумча биздин алыстан эжекелерибиз келип отурат. Булар дагы бир сөз берип койсоңуз, анан биздин дагы мына жаңы өзгөчө Ош шаарыбызда STEM колдонмо кесиптер коллежи бар. Биз уюштуруп, бул балдар кыздарыбызда булар да кызыгуу менен келди. Келечекте ойнойбуз, китеп окуйбуз, билерман болобуз, окуу жайдан шаарыбыздын атын даңкын чыгарабыз деп атат. Окуган жаштар көбөйсүн, баардыгына ийгилик. Рахматчан. Рахмат. Учурда пайдаланып ушул бүгүнкү студиябызга келген педагог эжекелер курамына, мугалимдерге бир алчып билдирем, эки сөз берели. Урматтуу бүгүнкү Биларман ордо көрүүчүлөрү жана ошондой эле команда катышуучулары баардыгыңарга ийгиликтерди каалайм. Дагы мындан дагы чоң жакшы чыгармачылыктарды каалайм. Рахмат силерге, аябай жакшы катышып, аябай жакшы аткарып бердиңиздер. Рахмат сиздерге дагы чоң ийгилик. Алгач ушул биздин командага, жаңы команда клубка кош келипсиңер. Бүгүн жакшы, өтө сонун оюн болду. Баарыбыз ушул жаңы команданын тушоосу жакшылык менен кесилсе экен деп жеңишиңерди тилеп турдук. Тилекке каршы оюн деген оюн.
Анан бүгүнкү мынал эжекелер дагы куш келипсиздер ордого. Ар дайым келип туруңуздар. Мынал ушул интеллектуалдык оюнга кызыккан студенттерге дагы ар дайым эшик ачык. Кийинки оюндарыңарга ийгилик. Бүгүнкү оюнда мыкты оюнчу катары ушул Баяманды бааладык. Сайкал, капитан катары сизге сөз. Оюн кандай болду? Бул биринчи оюн албетте. Тушоо кесүү оюну десек болот. Кайсы суроо жакты? Ошону да билсек. Негизинен оюн аябай кызыктуу болду. Биз утууга дагы, утулууга дагы даяр болуп келебиз. Негизинен өкүнүчтүү, бирок келечек алдыда биз дагы да аракет кылууну токтотпойбуз. Эң жакшы суроо деп ошо Сагын агай айтмакчы, Ысык көл жөнүндөгү суроону тандадык. Бехрус Бердаловдун Ташкенттен жөнөткөн суроосу чыңгыз Айтматовдун эрте келген турналар повестинен алынган Ысык көл тууралуу жердин көзү деген маанидеги суроо болчу. Куттуктайбыз телекөрүүчүнү, мыкты суроо эсиз болду. Салтка ылайык оюндун акырын шириндиктер менен жыйынтыктайбыз. Бар болдун шириндиктери кабыл алып коюңуздар студияга. Кардан көрүшкөнчө ассалому алейкум, аман болуңуздар.